Кечигүүнүн кесепети. Клаповдун айтымында, так адамдар кечигүүнүн кесепеттерин дайыма жакшы билишет. Сиздин кечигүүңүз эмнеге алып келери жөнүндө ойлонуп көрүңүз. Дептерди алып, сиздин кечиккениңиздин буга чейин алып келген жагымсыз кесепеттердин тизмесин түзүңүз. Өткөрүлбөй калган маанилүү жолугушуулар, билеттердин ылдамдыгы, жетекчилердин эскертүүлөрү, достордун кемсинтүүлөрү, жада калса жөн эле чарчагандык жөнүндө да айта алабыз. Кевин Круз убакытты башкаруунун 15 сырынын автору. Ийгиликтүү адамдар муну кантип жасашат? Баары бул көнүгүү канчалык маанилүү экенин баса белгилейт. Эгер кечигүүнүн кесепети болбосо, өзгөрүүгө мотивацияны кайдан аласыз? Деп сурайт Круз. Ал досторуңуздан жана үй бүлөңүздөн сиздин дайыма кечигип жатканыңыз жөнүндө кандай ойдо экенин сурашты сунуштайт. Мындай пикир сиздин кечигүүңүз башкаларга кандай таасир тийгизерин жакшыраак түшүнүүгө жардам берет. Бул акыры бир нерсени өзгөртө баштоо үчүн кошумча түрткү берет. Ошондой эле сиз пайдалуу кеңештерди алгыңыз келсе, тиги видеону көрүңүз.